Meni adım Kasım. Aha. Men o'zim Jaloloboddan bo'laman. Aha. O Japarov жақсы taniydi, үнімден, бетімден мындай жақсы taniydi. Birge oturgansızlar bu. Ova, men hozir o'sha yoqda o'tiraman hozir. Nerede oturasız hazır? Ova, mana shu yashagan yerim mana shu. Moldovanovka номер 1 mekeme. Ova. Aha. Aytaveriz. Mana ko'rsatib ham qo'yaman mana. Oldu, tushundim. Men yordam qilaman deb o'tasiz, o'shunga ishonib chalyapman-da, meni ham 300 gram nashamen 300 gramni bitta tiqishganda men murun o'tirgan, murda so'ttalgan. Ha, подстава qilib qamagan bu sizde. Qancha yıldan beri oturasız? Qancha yıldan beri oturasız? Qancha? 5 yil bo'lib qoldi, 5 yil. 5 yil. Yaşınız qanchada? 57'ye kiryapman, 30-martda 57'ye kiryapman. Ayollar yaşına jeteyin deb qolsiz da 60 yaş. Аты-жөнүңүз kim? Kasımcan Amanbayevich. Amanbayevich, atınız Kasımcan eken. Menden sizge egerde jardam gerek bolsa, siz video karulu berseniz, anan ошол аркылуу мен sizge толук жардам бере алам. Jurnalistik иликтөөдөн кийин siz Кудай кааласа күнөөсүз камалган болса, siz акталып чыгасыз Кудай кааласа. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы, Кудай шүгүр. Өзүң жакшыбы? Жакшы, рахмат. Азыр каяктан чалып атасыздар? Азыр мына эмеден номер 1 мекемеден. Номер 1 мекеме, а? Ал кайсыл жерде? Бишкек шаарында Молдовановка номер 1-де мекемеденчи. Siz азыр ошондо ушундай бир шарт болуп калды, ушу телефон болуп ушуну чалган сизгечи байке. Мүмкүнчүлүк болуп калды деңиз, а? Мүмкүнчүлүк болуп калды мен байланышканынча. Siz ошондо ал жакта айта бериңиз эми кандай жардам керек? Мен ошо райым сурап официалдуу түрдө кайрылдым эле мына 2020-чы. Кимге кайрылдыңыз эле? Биздин президентке Жапаров Садыр Нуркожоевичкечи, Ажоовузгачы. Азыр Ажоовго кайрылдым эле. 3-4 айдан кийин отказ болуп келди. Эмнеге отказ болду белгисиз да. Мени могу Нурикке окшоп камашып коет да, биякта камаканасы бар да биякта. Siz азыр кечеге чыккан жанагы Салмуорбек уулу Нурбек боюнча айтып атасызбы? Сиздерде жатат. Ал бала Кудай кааласа чыгат. Ал бала чыгат. Ал баланын тиешелүү доказательства, факты, далилдер бар, Кудай кааласа чыгат, ал акталып чыгат, иншалла. Азыр аякка камашып койду да, биякта түрмөнүн ичинде түрмө бар да. Болду, камап койсо ал убактылуу Кудай кааласа. Шумон болуптур да, значит, видео чыккандан кийин. Видео чыгып, Шумон болуп өзү айткан. Аны баары билет. Садыр Жапаров да билет. Ошол видеосу чыккандан кийин телефондор отключен болду. Аны камады. Бирок Кудай кааласа мен бул жактан иштеп атам. Ал чыгат. Ошондой эле мени да камашкан ошентип. Садырды да камашкан. Ташитти да камаган. Адилеттүүлүк жок. Бирок ал ыйлет бирок сынбай чыгат баары. Сиз да чыгасыз. Эгер кайрылуу жасап бериңиз, сиз чыгасыз. Бирок ошо видео чыкканга чейин видеону жиберип коюңуз. Бүт бул жакта кимдер бар, тааныштарыңыз бар информацияны берип туруп, анан кийин уже чыга турган болгондо мен сизге айтып коем, заранее чыккандан кийин Кудай кааласа көзөмөлгө алынат. Кабатыр албаңыз. Коркпоңуз, Алладан башка эч кимден коркпоңуз. Кудай кааласа чыгасыз. Сиз мага азыр жазыңыз, анан дагы сүйлөшөбүз. Рахмат, макул. Рахмат силерге, рахмат. Алла разы болсун, рахмат.
Мына көрдүңүздөрбү туугандар. Куру доомат менен отургандар миңдеп саналат. Мага просто жол ачып берсин деп атам мамлекет кызматкерлери. Мен суранат элем мына Ташиев мырзадан, Садыр Жапаровдон, башка мамлекет кызматкерлери мен суранат элем. Мен силерге мындай эч нерсе бир мындай зыяным тийбейт. Наоборот, мындай кичине жардам берейин деп атам. Жөн эле жол ачып койгула, мен акты ак, караны кара деп өзүмдүн журналисттик жумушумду аткарып, күнөөсүз жаткандарды абактан чыгарып, күнөөсү барлар жазасын ала берсин. Иши каралбай кетти да. Жеткен жок го дейм, жетпеди да. Арызды канча жол жаздыңыз эле? Арызды 2 жол жаздым. 2 жолду жаздым официалдуу түрдө. Анан азыр дагы жаздым, 11-ноябрда жаздым, 11-ноябрда. 3-чү жол дагычы. Биринчи жолу качан жаздыңыз эле? 2020. 2020. Экинчи жолу качан жазгансыз? Экинчи жолу жайында жаздым, ответ жок болуп, ответ келбей, жооп жок. Bir 4 ay жүрдү да. Анан ошондо дагы экинчи жол жаздым. Бергем анан. 3-чү жол дагы жаздым да. Сиз азыр ошондо мага немеден байланышып атасыз, эми мында ачыгын айтыш керек да, түрмөдөн, туурабы? Садыр Нуркожоевичке биринчи кайсы жылы жаздым дейсиз? 2020-жылыбы? 2020 бул жакта өз сотрудниктер ырайым жазгыла деп бизге сунуш кылган да, сотрудниктерчи. Ырайым берет дегенде мен ошондо жазгам, биринчилерден болуп мен жазгам, ырайым сурапчы. Кайсыл айларда жазгансыз? 2020-жылдын? Октябрдын ичинде эле жазгам мен. Октябрдын ичинде эле. Ответ келбеди, а? Ответ келди. Бирок түшүндүрмөсү жок да, отказ деп койду ошо. Түшүндүрмөсү жок. Экинчи жолу түшүндүрмөсү жок, отказ. Экинчи кайсыл айларда жаздыңыз? 2020-жылдын кайсыл айларында жаздыңыз? Мына августтарда жаздым, августтарда. Ответ келбедиби? Ошо ответ жок, ошо ответ жок. Үчүнчү жолу кайсыл жылы, кайсыл айда жаздыңыз? Üçüncü жолу мына ноябрдын 11-ноябрда жаздым да, 11-ноябрда жазып бердим. 2021-жыл, а? 2021. 11-ноябрда жазып бердим да, ноябрда. Анан мунун болсо түшүндүрмөсүн айтып атышат. 2022 жаңы жылдан кийин, ноябрдан кийин жазасың, жөнөтөбүз дейт. Ошондо жөнөтөбүз дейт, депчи. Сиздин оюңуз боюнча сиздин ырайымдуулук сурап жазган катыңыз Садыр Жапаровго жетти деп ойлойсузбу, же жетпеди деп ойлойсузбу? Кандай дейсиз? Жетпеди деп ойлойм да, мен жазган ырайым катым жеткен жок деп ойлойм. Сиз дегенде мен урматтуу биздин азыркы ажообуз президентке ожеки түрдө дагы мен кылмыш ишим боюнча айтып бергем да, мен действительно подставить этишип. Озеки болгондо Озеки айтып бердим деп ата Садыр Жапаровго. Кандайча, каерде айтып бергенсиз Озеки? Же бирге отурган белеңиздер түрмөдө? Бирге отурганбыз да, бул жакта бирге отуруп калганбыз да. Артыңар таза эмес, ошон үчүн бардык жерде мына Ошто мамлекет кызматкерлер, күч органдар бардыгы качып, бирөөсү дагы жооп бербей атат. Итти жумшайт, ит куйруун жумшайт болуп, Ошко бар, Төчкө бар, Бишкекке бар, Чүйгө бар, Зонага бар, ГСНге бар, 99 султан айтып атат. Бундай кыйынчылыктар Кудай кааласа, Алланын жардамы жетиштүү. Кудай кааласа, иншалла, Алланын каалоосу менен баары жакшы болот. Аксакал Салмоорбек уулу Нурбек, Кудай кааласа, иншалла, чыгасыздар түрмөдөн. Аз калды.
Эми Бауыржан мындай да, мусулман адам чынчыл болуш керек. Бирок сен молодец. Машаллах. Көз тийбесин, сен чынчылдык кылып келатасың. Биз ошо чынчылдык кыла албай атабыз. Биз бала чакан ойлоп, коркуп дегендейчи. Мен деле ошо куру жала менен 5 ай отуруп былтыр чыктым. Куру жала менен. Садыр Жапаров деле баягы жаңы түрмөдөн чыгып сүйлөгөндө бир айткан, 80% эле куру жала менен камалат депчи. Кылмышкерлер аз эле депчи. Билет да өзү деле, анан эми бул деле уже жанындагы чөйрөсү бузду уже. Аларды эстегиси келбей калды, кечеги күнүн уже булуттун үстүнө чыгып алды окшойт. Анан сен туура иш кылып атасың эми. Толтура андай ошентип куру жала менен зулум чегип жүргөн адамдар толтура. Анан эми бул ГСИндин кызматкерлери, милициялар сенен чочушат, сенен коркушат. Журналист деп коркушат мындай. Ошон үчүн киргизбегенге аракет кылат. Алар киргизип берген болсо, аны начальник сөгөт. Эй көкме, эмнеге киргиздиң? Депчи. Алардын мамилеси ошондой эле, мындай нахал адамдарга бүт эле. Ал жерде бир мындай чыныгы бир намысы менен бир чынчыл адам жок да. Эгер ошондой чынчыл адам ошол милицияга ишке кирсе, ал да бузулат, чөйрөнү көрүпчү. Бузулуп, ал деле ошо 200, 300 болуп ушундай шакалга айланып кетет да. Байке, сизден Алла разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Бирок Алланын жардамы жетиштүү. Аллах таалам ушундай момундар менен бирге да. Бул Ташиев, Садыр Жапаров, түрмөнүн башчысы, башка мамлекет кызматкерлери азыр тоскоолдук жаратып атат. Оштон камераны көргөндө, жан алгычты көргөндө бардыгы безип кетип атат. Только по телефону болду. И то телефондон дагы эптеп-септеп, Ошко бар, Төшкө бар, Бишкекке бар, тиги жакка бар, бул жакка бар, биз билбейбиз деп атат. Ак ийилет бирок сынбайт. Кудай кааласа ушул нерсе болуп аткан Алланын каалоосу менен болуп атат. Менин каалоом эмес да бул. Ошо Аллахтын каалоосу, бул кыйынчылыктардын артында бир жакшылык бар да, Кудай кааласа мен жетем. Бул президент болуп, Садыр Жапаров болду, ККНдин төрагасы Ташиев, булар убакытча. Бирок булардын үстүнөн турган падышаларда Аллахтын жардамы жетиштүү, иншалла. Дуа кылып аракет кылып атабыз. Кудай кааласа чыгат. Азыр мына кече дагы мына Салмоорбек уулу Нурбектен кийин 60 жаштагы бир аксакал дагы видео кайрылуу жасады. Азыр ошол чыгат азыр, Кудай кааласа. 300 грамм наркотик менен подстава болуп 5 жылдан бери отурат экен. Садыр Жапаров менен бирге отурганмын дейт. Ал киши мени жакшы тааныйт дейт. Бардыгын айтып бергем дейт. Эми ушунча нерсени Садыр Нуркожоевич билип туруп, анан эми жардам бербесе, падышабыз адилеттүү болбосо, мындай келечеги жок да. Бир күн болбосо бир күнү Аллах карап турат го. Ошон үчүн мен суранат элем азыр мына мамлекеттик кызматкерлерден, ушу видеону көргөндөн кийин жөн эле мага жол ачып берсин. Ушу түрмөнүн ичине кирип, бардыгы менен таанышып, даават кылып, иншалла жаныма бир мүмкүнчүлүк болсо бир шейхтерден алып алат элем. Мына бизде өтө динге бекем алымдар бар да. 2-3 алып, Кудай кааласа бүт барды абал менен таанышып, ошол күнөөсү, айыбы бар эле жазасын ала берет. Күнөөсүз жанагындай результатка иштеп, бир башка бир чирик адамдын ордунда жаза тартып аткан бейгүнөө мусулмандардын укугун коргоп алып чыгып кетиш да максат. Кудай кааласа, иншалла. Ошондо бир жакшы максаттар бар. Ошого жол ачылып калса, иншалла. Андан сырткары түрмөдөн башка мына Ак үйдүн ичинде болобу, Кыргызстан боюнча мамлекеттик кызматкерлердин мекемесинин иши болобу, кандай гана көйгөйлүү маселе болбосун, мыйзамдын чегинде жакшынакай кылып мындай чечтирип алганга бир кызмат кылып берейин деп максатым бар, иншалла. Ажа эмесе мына азыр аксакалдын видеосу, мына Нурбек жигиттин
Өткөндө Ошто бир аксакалды камады эле, аны 3 күндүн ичинде кайра чыгарып беришти, алхамдулилля. Ушу мамлекет кичине колдоо көрсөтүп, ушу жол ачып берип, ушул журналист иликтөөгө бир колдоо көрсөтүп бергенде мен өзүмдүн жумушумду жакшы билет элем да. Кандай кылып эмне кылыштычы. Сонун максаттар бар эми, Алладан дуа кылып атабыз. Сиздерге ошон жакшы инсандарга чоң рахматымды айтам. Ошо жакшы бир кеңеш берип, жардам жок дегенде ушул бир мындай жакшы сөз айтып кеңеш бергениңиздерге чоң рахмат. Дуа кылып коюңуз, таксырым. Алла разы болсун. Мен дагы жумушумду уланта берейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кыргызстандагы бардык момун мусулман бир туугандарым, баарыңыздарды Алла үчүн жакшы көрөм. Assalomu alaykum, Bauırcan. Tuğan qandaysın, жақсысың ба, тынысың ба? Рахмат саға, мына Алла разы болсын. Жақсы істерді қылып атасың, тынбай көріп тұрам сені. Мына азыр Салмурбек уулу деп бир өзгөндүк баланы кече баягы СИЗОдон, Молдовановкадан, зонадан сүйлөгөн сөздөрүн көрсөттүңөрдөн телефону өчүккенди атпайсың ба? Өзү зонадан антип видео жөнөткөн бул өзүнчө эле бир эрдик да. Себеби дегенде ал видео жөнөткөндөн кийин эле болду да, ал мына YouTube'га чыккандан кийин эле баса калды ал жердичи. ГСИ, опер-соперлер баса калып ал жерди шумон кылып, телефондорун бүт алып, ага наказание кылып, аны өзүнчө бир жерге камап, уралбайт эми, конечно. Эми сөз айтат да, бизге сөз тийгизесиң, короче, начальник айтат да, бизди иштен алат бардыгыбызды, сен неге андай кылып телефон менен чыктың депчи. Ушундай да. А бул айтып атпайбы, Начикардын телефону менен чыгып атам деген айтты. Начикарды начальник караула да. Короче, ал жактар ыз жолду да, уже ал ыз жолу да конкретно элечи. Ошондой жактар бар, ошон үчүн телефон алынды, ал уже болду. Симкалардан бери жок болду да. Эми ал бала менен байланышың үчүн, Бауыржан, мен ойлойм, Бишкекке келишиң керек. Биринчи Молдовановкага барып жолукканга аракет кыласың. Ошол фамилия ошол балагачы. Алар жолуктуруш керек сени. Жолуктуруш керек. Өзү мыйзам чегинде алар жолуктурушка милдеттүү, жолуктурат да. Анан жолуктурбай койсо, анан ГСИнге келишиң керек, баягы Сумдун жанында ГСИнчи. Ошол жерге келип, анан ошолорго кирип турсаң, мен ойлойм да, ушул эки жакка кирсең, сага бирөөсү информация берет, по-любомучу айтат да, сага информация берет. Бауыржан, короче, бул иш териштирилип атат, жакында жардам болот, чыгарганга аракет кылып атабыз деп айтат баары бирөөчү. Себеби дегенде бул Садыр Жапаров менен отурган, бул ни за что отурганы билинип калат. Зонада отургандачы, чогуу отурган адамдар менен ал 2 жылча тааныш экен Жапаров менен, конечно, буну күнөөсүздүгүн ал билди ужечи. Анан просто ал билке келгенде унутуп калды да. Анан ошону эстетип койгонуң жакшы болду, ал баланы чыгарыш керек. По идее, мен ойлойм, адамгерчилик буну чыгарыш керек. Нормальный адам. Ошондой, ошо келип, эгер шартың болсо Бишкекке келип, ошол Молдовановкага барышың керек, анан ГСИнге кирип коюшуң керек. Туугандар, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган жакшы болот да. Кайсыл жерде болбосун. Мисалы түрмөнүн ичинде миңдеген адамдар бейгүнөө отурат. Неден мисалы коркуш керек ошолор, мисалы? Неден коркуш керек? Мен өткөн видеода айттым, бирден видео кайрылуу жасап эле бергиле деп атам. Мен колумдан келгенче мына мамлекеттик кызматкерлерден мен жооп алганга бар күчүмдү жумшайм. Азыр мынакей Ошто мына 3 күндөн бери бир мамлекеттик кызматкерлер жооп бербей атат. Камера менен барсаң бардыгы качып атат. Только по телефону, все. Телефондон жакшы адам болуп, мындай кичине акыл үйрөтүп, консультация бергенде кылып атат.
А бирок мындай камерага, мындай элге мамлекет кызматкерлер, булар слуга народа, мамлекеттик кызматкерлер ушу эл үчүн иштеген. Мисалы мен дагы ошол элмин да, карапайым элмин. Ошондой эле болуп туруп ушу карапайым акчасы жок, атасы жок, жетим, бир жардамга муктаж, 2 көзү 4 көз болуп жалдырап отурган баланы азыр изоляцияга киргизип, полный там немеден опер-сопер Бишкекте ГСН полный басып тур, шумон кылып. Изоляцияга киргизип коюптур. Мына кече 60 жаштагы аксакал 300 грамм героин менен подстава кылып камап салды деп атат. Ошто бир дагы мамлекет кызматкер барсаң, кимсиң, биз сага обязан эмеспиз, ответ бергенге камерага вообще түшпөй атат. Сен лицензияң жок, сен сот эмессиң, прокурор эмессиң, сен адвокат эмессиң, сен мындайча айтканда никтосуң деп атат. Мен Кыргызстандын жараны катары, мен ошол баланын укугун коргонго акым жокмун, мен Кыргызстан жараны катары. Мен ошого мисалы жөн эле мамлекет кызматкерлерге мен асылбаймын, тийишпеймин, өзүнүн жумушун жасай берсин. Болгону мына факты боюнча, жигит боюнча информация берип койсо болбойбу? Чыгып мамлекет мына 2 видео чыкты. Бирөөсү келип байланышып, мына ушул бала эми чындап күнөөсүз экен, Садыр Жапаров менен 2 жыл отуруптур, биз изилдедик, тактадык, элден кечирим сурайбыз, мындай нерсе кайталанбайт деп чыгарып коюш керек. Күнөөсү болсо көрсөтүш керек, далилдеш керек. Мынакей бул сага кайрылган баланын айткан сөздөр жалган, бул кылмышкер. Мына факты далилдеп койсун, ошо менен эл да туура түшүнөт, мен дагы баары туура түшүнөт. Булардын арты таза эмес. Ошон үчүн мени көргөндө булар качып атат азыр. Жолотпой атат да. Бул Ошто мен барбаган жериме айлам кетип 7-чи каналга бардым. 7-чи каналга барсам алар да коркуп атат. Оор маселе экен. Биз сизге бир жообун айтабыз, азыр жооп бере албайбыз деп атат. Мен 7-чи каналга барганда айттым, сиздерден сураныч дедим. Менде тиешелүү далилдер бар. Кайрылган адам ошончо. Ушул түрмөдөгү азапталып, бейгүнөө жаткандардын үстүнөн караган мамлекет кызматкерди алып келгиле, мен ага бере турган суроолорум бар. Мен жооп алуулайын. Бар маалыматты мен элге чыгарып берейин. Акта караны кара деп мен ошол бейгүнөө жаткандарга жардам берейин, чыгарып алайын түрмөдөн деп атам мен. Мыйзамдын чегинде. Эгер булар ошондой мыйзамдын чегинде таза ак иштеген болсо, неге мисалы информация мына маалымат бергенден коркушат, качышат? Арты таза эмес. Бул мисалы эгер бул бала чында кылмышкер болгондо, давно бир видео чыкканда келмек уже. Пресс-службадан, МВДдан келип, мынакей бул баланы айткан сөз жалган, бизде мындай фактылар бар деп. Фактысы жок үчүн качып жүрөт азыр. Бул балада факты жок, бул ошо таза болгон үчүн коркпой эрдик көрсөтүп, зонадан видео кайрылуу жасап атат. Садыр Жапаров бардыгын айткан экен. Мына аксакал дагы Садыр Жапаров менен бирге отурганмын деп атат. Жөндөн жөн не за что. Булар айтып атат, акчасы бар адам бир кылмыш кылды дейт. Колго түшкөн болсо 10 миң, 20 миң долларды беремин дагы, паланча жерде Түкүнчө деген бала бар, атасы жок, апасы бейбечара, карай турган, жүгүрө турган эч кимси жок. Ошону подстава кыл дагы, акчаңы ал дагы, результатка киргиз, болду, мен кетейин. Ошондой заман болуп калыптыр Кыргызстанда. Дато Степен ошончо информация бар, мен бир базада сакталып турат, бир Алла билет, мен бир өзүм билемин. Эгер азыр мына чыгып аткан видеолорго мамлекет жооп бербесе, тарых алдында кийин жооп берет. Куда каласа. Мен бул бойдон калбаймын. Эми Бишкекке барам, ГСНге барам, Молдовановко, Садыр Жапаров отурган зонага барамын, ал жерден чыгып дагы бир жерге барамын. Болбосо Ташиевке барам, Садыр Жапаровко барам. Эгер эч кимден ответ болбосо, анда мен Аллага таянамын, элге таянамын. Элдин алдында өздөрү жооп берет. Биз менен бирге боло туруңуздар, Куда калса колумдан келгенче ушул иштин аягына чыгайын деп аракет кылып атам. Менден эмес, албетте Алладан, бир Алладан. Аллахтан башка улуу кадыр зат жок. Мен бир себепкер, бир мусулманды кулдуктан бошотконду сооп алуулайын. Ушул мусулман бир тууганым дозокто түрмөдө азапталып атат, ушуну мен эркиндикке чыгарып алайын. Чыккандан кийин Куда каласа бир жакшы пландар бар. Чыккандан бир сыйра кийим-кечек, жаңы кийим-кечек, 3 күндүк даават иншалла. Анан үйлөйбүз, Куда каласа. 3 күн дааватка чыккандан кийин бул түшүнөт, Куда каласа. Бактылуулук динди түшүнүп алса болду. Мен ойлойм, Куда калса Аллах жардам берсе, калган өмүрүн жашнакай кылып
бактылуу инсандын катарында өмүр сүрөт деп ишенем иншалла. Мен ошол максатта Алла үчүн ушул иш менен алек болуп жүрөм. Анан мына мамлекет кызматкерлер, мен баары бир мындай бул боюнча калбайм да. Bir gün gelip bir gün болбосо бирөөсү жооп бериш керек. Мен о Бишкектин ушу каягына болбосун мен барам, Кудай кааласа. Даяр болгула иншалла. Баары жакшы болот. Урматтуу карапайым элим, кыргыз эли, мекендештерим, бир мындай бир бөлүшүп коюңуздар, ошол президентке жетсин, Ташиевке жетсин. Дуа кылыңыздар, колуңуздардан келишинче бир жок дегенде видеону бөлүшүп жардам берип коюңуздар Алла үчүн. Барыңыздарга ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.